Мен ушу жабырлануучу катары президентибиз Сооронбай Шариповичке кайрылууну туура таптым да, көз жаш менен. Себеби менин 9 жылдык соттошууларымдын далили да. Соттон сотко болуп 9 жылдык убакыттарым, ушунчалык кыйынчылыктарым, башыман ушунчалык мындай ден соолукту жоготтум. Тепиш болуп Кыргызстанды 99 жолу айланып, эч кандай жыйынтык ала албадым. Себеби мен жолдошум менен 1997 жылы баш кошком. Ортобузда 2 балабыз бар. Ошонун негизинде эле мен 4 баланы, кичүү 4 жаш, чоңу 14 жаш болгон да. Ушул балдарды энелик мээрин берип туруп, бул балдарды чоңойтуп, өстүрүп, жогорку окуу жайга окутуп, энелик милдетимди так аткарып келдим. Баягы жашоодо болот экен, жолдошум карыз болуп калды. Карыз болуп калып, ошонун негизинен ошо карыздарды төлөй албай кыйналып, анан кредиттерди алып, ушинтип кыйналып турган маалыбыз болчу. Анан күйөөм 2008 жылы инсульт болуп калды. Инсульт оорусуна кабылып калды да. Инсульт оорусуна кабылып, инсульт болуп калды. Анан жолдошум 2 жыл 8 ай жашап, эми мойнубузда көп карызыбыз бар болчу да. Карызды каалабайсыңбы, баары бир муну кутулуш керек да, кутулуш керек, бул сөзсүз кутулушубуз керек. Себеби семьяны сактап, үй жайды алып калыш үчүн ушул нерсеге аракеттенип, кутулуунун жолун издеп, анан ошо жолдошум 2010 жылы өтүп кетти да. Ошол эле күйөөмдүн тирүү мезгилинде эле ошо Эралиев Мирлан баккан өгөй балам ошондо эле келишпестик кылып, баягы ичи келбей, мен ишке кеткенде 2 баламды мындай жаман сөздөрдү сүйлөп, кемсинтип, ушинтип жүргөн экен. Аларын деле мен билген эмесмин да. Анан ошо жолдошум тирүү мезгилинде эми биздин баягы карызыбыз бар эле да. Карызды кафени, ишкананы коюп туруп, кредит алайын деп меме кылсам, жолдошумдун дагы карыз бар, киптен чыгып калып атты да, черный списоктон. Ошондуктан банктар бизге акчаны бербей койду. Анан жолдошумдун суранычы боюнча бир тууган сиңдими курулай бүтүн менен сиңдиме ишкананы өткүзүп туруп, сиңдиме кредит алып бер деп биз сурандык. Бул күйөөмдүн суранычы боюнча ушул нерсеге сиңдиме өткөрдүк документти. Анан банктан 400 000 кредит алып берди. 400 000 кредиттин 145-ин өзү алып калды, калганы мага берди. Аны мен алып келип туруп карызга төктүм. Анан ошентип жүргөн маалда эле 2010 жылы жолдошум өтүп кеткенден кийин эле мени 3 күн отургузушту. Булардын көрсө бүт ойлору бузулуп, бул өгөй эне бардык нерсеге өгөйлүк кылып бардыгын алып калат деген ой максат менен булар бүт үйүнөн алыш максатында мени 3 күндөн кийин эле 4 бала менен көчөгө кууп чыкты. Бул боюнча мен Аксакалдар сотуна кайрылдым. Мени кууп чыгып атат үйдөн деп кайрылсам, эч кандай деле мындан жыйынтык деле чыккан жок. Бирок Аксакалдар соту, милиция, анан дагы бир эжем жездем болуп үйгө мени кууп чыккандан кийин да үйгө бардык да. Үйгө барып меме кылсак, ал жерден дагы жаңжал чыкты, анан ошентип анан кийин ошо менен 30 жылдык тапкан мээнетим, 30 жылдык бир келинге жете турган мата кечелерим, бардыгы үйдөгү буюмдар, үйдүк жанагы бүт үйдөгү имиштоолордун бардыгы ошол үйдө калганда, мен эч нерсеме тийбей эле 4 бала менен эле кийимдеримди алып чыгып кеткем. Анан жыл малына жетпей эле мага соттон кагаз келди. Не десем көрсө, уже үйдү өзүнө алуу боюнча, баягы сотторду көндүрүү боюнча кыскасы мемеге сотко чакырды да. Мен барбай койсом, ишканаман милициялар менен зордоп мени ушунчалык эл көчө уят кылып туруп сотко алып барып атты да. Ошон үчүн баягы акыйкаттык, чындык жок болгондугу үчүн мен жабырлануучу катары президентке, өкмөттүн мүчөлөрүнө жана кыргыз элиме кайрылууну туура чечтим.